Барыңыздарга салам. Мен атым Гүлзина. Мен бүгүн сиздерге психолог, врач, психиатр Евгения Стрелецкаянын тиран жигиттин 9 белгиси же болбосо тиран жигитти башында эле кантип аныктаса болот деген видеосун которуп тартуулаганы турам. Анткени бул видеону тартканымдын себеби Кыргызстандагы айымдардын ала качуу себебинен зордук зомбулук көрүп кыйналгандыгы жана Айзада, Бурулай сыяктуу миңдеген биз билбеген кыздарыбыздын окуялары көп болгондугу жана биздин кыздар мындай окуяларга кантип туш болбошу үчүн жардам катары бул видеону которууну чечтим. Сиздер бул видеону көрүп пайда аласыздар деген үмүттөмүн. Анда эмесе кийин психологдун берген маалыматтары. Тиран жигиттер башында өздөрүн жашырышат жана такыр башкача маска кийип, такыр башкача өзүн алып жүрүшөт. Антпесе мамиле кыздар алар менен мамиле курбай коймок. Ошондуктан башында эле анын тиран экендигин түшүнүү абдан маанилүү. Антпесе мамиле узап кеткенден кийин бул мамилелерден чыгуу кыйынга тургандыктан башында аныктоо маанилүү. Анда эмесе белгилерге өтөлү. Биринчи белги бул тиран жигит сизди аябай тез үй бүлө курууга чакырышы. Бул жерде кээде кыздар ойлоп калат, мен аягында өзүмүн принципими жолуктурду, мага аябай тез предложение кылды, үй бүлө курганга чакырды, кандай сонун, кандай рыцарь, демек ал жоопкерчилик алганга даяр, үй бүлө курганга даяр, көп балалуу болгусу келет деп кыялданышы мүмкүн. Бирок бул үй бүлө курууга тез чакыруу тирандын жоопкерчиликти ала турган ниетинен эмес, сизди көзөмөлдөп бардык нерсени контролго алууга ашыккандыгынан болот. Жөнөкөй олуттуу тиран эмес жигит үй бүлө куруунун алдында сизди эле ойлонуп, таразага салып, баалап, баамдап көрүп, анан кийин үй бүлө куруу чечимин кылат. Шашпайт бул нерсеге. Жана анда болгон ойлонуу, балким сомнение бул нормалдуу көрүнүш. Экинчи белги жыныстык мамиленин абдан тез болушу жана сиз күтпөгөн, сиз даяр эмес учурда же күтпөгөн аябай башкача түрдө болушу мүмкүн. Бул дагы тирандын сизди өзүнө байлап, андан кийин манипуляция катары колдонуу максатында болот. Жана мисалы олуттуу жигиттер, тиран эмес жигиттер мындай мамилеге кыз айымдай эле даяр болушу керек, ал үчүн убакыт керек. Экөөңүздөр тең бири-бириңизге мындай дал келишиңизди түшүнгөндөн кийин, белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин болуусу нормалдуу көрүнүш. Үчүнчү белги, эгерде жигит мурунку сүйлөшкөн кыздары жөнүндө сизге жалаң гана негативдүү нерселерди сүйлөсө жана жамандаса, ар бир адам үчүн эле мамилени үзгөндөн кийин мурунку экс же жигит же кыз жөнүндө бир негативдүү сезимдер калганы же болуусу нормалдуу көрүнүш. Бирок эгерде адам өзүнүн жоопкерчилигин четке кагып, жалаң эле ошол кыз күнөөлүү, бардык нерседе кыз күнөөлүү деп өзүнүн жоопкерчилигин четке какса, анда бул нормалдуу эмес, бир жаман белги катары кабыл алыш керек. Эгерде сиздердин мамилеңиздер үзүлсө, демек сиздин кезегиңиз келет бардык нерсеге күнөөлүү болгонго, эртең сиз уже бардыгына күнөөлүү болосуз. Төртүнчү белги бул жигиттин ашыры даражада беришем болуусу. Сиз күтпөгөн, сурабаган эле тарзда, формада мындай ашыкча эле сиз үчүн бир нерселерди кылып, жана сизди мындай ыңгайсыз абалга койсо, бул жерде сиздин сезимиңиз маанилүү көрсөткүч. Анткени мисалы сиздин суранычыңыз боюнча жардам берсе, мисалы же адатта болгон, мисалы эшикти ачып коюш же оор сумканы көтөрүп коюш, бул адаттагы көрүнүш жана учурга жараша мындай керектүү болуп калышы мүмкүн. Бирок ашыкча даражада сиз күтпөгөн формада жардам берип же белектерди берип жатса, анда сизди өзүнө байлап, кийин бул манипуляция катары колдонуш үчүн кылып жатат тиран жигит жана сизди мисалы сексуалдык мамилелерге деле үгүттөө мындай ушул белектерин колдонуп мажбурлашы мүмкүн. Бешинчи белги бул сизди туруктуу көзөмөлдөп контроль алдына алышы. Бул тиран жигиттер мисалы сизден дагы жакшыраак, сиздин жашооңуз кандай болуш керек, саат канчада чыгышыңыз керек, кайсы окууда окуп же кайсы иш менен алек болушуңуз керектигин сизден дагы жакшыраак билип, жана сизди ошого мажбурласа,
кайсы жерге барып барбашыңыздын баардыгын, жашооңуздун баардыгын контролго алса, эгерде бул аябай жаман белги. Кээде кыздар бул жерде өз жоопкерчиликти сезүү жана жоопкерчиликти тартуу абдан кыйын, оор маселе чынында. Кээде баардыгын мен үчүн бирөө чечсе, чечимдерди кабыл алса, ошого жоопкерчилик тартса деген сезимдин аркасынан бул капканга түшүп калат да кыздарчы. Контроль, сиздин жашооңуздагы баардык чечимдер бирөө тарабынан кабыл алса, бул жакшы эмес. 6 белги сизди акырын баардык нерседе кемсинтүүсү. Кыймыл аракетиңиз, кийимиңиз, сүйлөгөнүңүз, турганыңыз баардык нерседен эле бир кынтык учур келсе да келбесе дагы сүйлөп билдирип, элдердин көзүнчө дагы сизге мындай кагып, начар мамиле кылуусу, бул анын башында эле тирандыгынан кабар берет. Жана туруктуу сизди өзүңүздү күнөөлүү сездиргенге аракет кылат. Мисалы, эгер агрессия болуп атса дагы, мисалы, кийимиңиз жакпагандыгы үчүн агрессивдүү кыймыл аракет кылып, сүйлөп, копол сүйлөп же болбосо башка нерселерди кылып, андан кийин мисалы бир чырт чатак уруш болгондон кийин, эгерде сен ошондой кийинбесең деп сизге мындай күнөөлүү болуу сезимин байлап атат да. Эгерде сен кийинбесең, чырт чатак болбойт эле деп, биринчиден кемсинтип, экинчиден күнөөлүүлүк сезимин байлап атат. 7 белги бул жигиттин алкоголдук же болбосо башка заттардан көз каранды болуусу. Бул көз карандылык адамдын жетиле электигинен кабар берет. Жана көз каранды адамдар мисалы кызды деле же мамилени деле башка мисалы наркотик же башка нерсени балдак катары колдонгондой, сизди деле бул мамилени балдак катары колдонуп, өзү жашоосундагы кээ бир маселелерди ушул көз каранды болгон нерселерсиз чече албай тургандыгынан, адамдын жетиле электигинен же оорусунан кабар берет. Жана эми уже 8 белгиге келгенде, жигит өзүн элдердин көзүнчө башкача көрсөтүүсү. Ал жигиттин бир нече маскасы болот. Жана сиз менен болгондо копол, терс мамиле кылса, эгерде элдер адамдар көрүп турганда такыр эле башкача адам болуп, сылык, сыпа мамиле кылып, жүгүрүп, сизге кылбаган нерселерди кылып, ушундай жакшы адам болуп көрүнгүсү келет. Жана мындай жигиттердин мисалы тиран, мага начар мамиле кылат дегенде элдер даже мындай ишенбей калышы мүмкүн. Кантип ал сонун адам да мындай сылык, сыпа, тарбиялуу, мага мындай дайыма жакшы мамиле кылат депчи. Бул эки жүздүүлүктүн кабары жана тирандыктагы. 9 белгиге жеткенде, бул коркутуу, бул даражага чейин жеткенде эми мамиледен чыгуу такыр эле кыйын болуп калат. Бирок бир гана жолу качып мамилени такыр үзүү, кутулуу. Эгерде сизди коркутса, урса, тем более жаман сүйлөсө, сизди кемсинтсе, төмөнкү учурларда мисалы телефонунду алып алып, өз каалаганын кылдырса, же бир жерден чыгарбай, сумкаңызды бербей, же телефонуңузду бербей, айтканын кылдырып атса, сөгүнсө, мындай коркунучтуу кылып, үстөлдөрдү урунуп, мындай күч колдоном дегенсип коркутуп, бир каалагандарын кылдырса, же болбосо ачуусу келгенде унааны тез коркунучтуу кылып айдаса, же өзүнүн сиздин жаныңызды кыям деген сыяктуу коркутуулар болсо, бир нерселерди ыргытынып, жана бул мындай терс мамилелеринен кийин мени түшүнсүн деп кылып атам, башка жол менен сен түшүнбөйсүң деген манипуляциялар болсо, жана даже эң алгачкы белгилерден мен ачууланбасам же ушундай мамиле кылбасам, сен мени түшүнбөйсүң жана атайын мени ачууландырбашың керектигин билесиң да деген сыяктуу коркунучтуу нерселерди айтса, же жумшак же катуу күч болобу, кыскасы күч колдонуп сизди бир нерсеге мажбурласа, демек бул кишиден мамилеңизди үзүп качыш керек. Ушу 9 белгини айтып кеттим. Эгерде сиз кээ бир белгилерди тапсаңыз же 1-2 белгили тапсаңыз, же психологко кайрылууңузду сунуштайм. Жакындарыңызга жардам сурап кайрылсаңыз, бул уят эмес. Видеом пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Эгерде суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.